Тышкы иштер министрлиги Крокус Сити холдогу теракт Москва аэропортунда абал турукту. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Жалпысынан Москва аэропортунда абал турукту. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин биринчи катчысы Бакыт Асаналиев билдирди. Анын айтымында Россиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган Кыргызстандын 51 жараны өлкөгө кайтып келүүгө аргасыз болгон. Алардын Кыргызстанга учуп келүүсүн Аэрофлот авиакомпаниясы тарабынан уюштурулган. Элчилик аэропорттордогу кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү улантууда. Абал салыштырмалуу туруктуу. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин кызматкерлеринин маалыматына ылайык, учурда аэропорттордо кыргызстандыктардын топтолуусу байкалган жок. Россия тарап Борбор Азиядан же айрым мамлекеттерден келген жарандарды өз аймагына киргизбөө боюнча эч кандай расмий билдирүү жасай элек. Ошондой эле биз жарандардын Россияга баруусуна тыюу сала албайбыз. Болгону жарандардан Россия күчөтүлгөн режимди алып салмайынча сапарга чыкпай туруусун өтүндүк. Бул режим качан алынары азырынча белгисиз, деди тышкы саясий ведомствонун өкүлү. Булак Назар Ньюс KG. Ысык көлдө 18 жаштагы келин төрөттөн көз жумду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги ырастады. Ал 23 мартта Түп райондук тез жардам кызматына оор абалда жеткирилген. Ага жардам көрсөтүлүп, төрөткана жөнөтүшкөн. Ысык көл облустук ооруканада ага операция жүргүзүлдү. Жаш келин жандандыруу бөлүмүндө 24 март күнү көз жумган. Анын ымыркайы дагы бир нече күндөн кийин каза тапты. Булак репортер KG. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта иненин Синелс Димес паспорт котормосу полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Шашылыш билдирүү. Жамгыр жаап, ашууларда кар көчкү түшүшү ыктымал. 6-8 апрелде күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында ашуулардагы унаа жолдорго кар көчкү түшүшү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кар көчкү Төб ашуу, Ала Бел ашуусу, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу жолунун 74-107 чакырымдарында чапчыма ашуусуна түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алыс жолго чыгарда айдоочуларга дөңгөлөк чынжырчасын, күрөк жана ысык суу, жол азыгын, дары-дармек кутучасын алууну эскертти. Автоунаалар ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эгер сиз кандайдыр бир кырдаалга күбө болсоңуз, 112 кызматына кабарлаңыз. Чалуу күнү-түнү кабыл алынат жана акысыз деп жазылат кабарда. Булак Спутник KG.